Айтылган сөз атылган ок демекчи, сөз менен адамды кубандырып койсо да болот, капаландырып койсо да болот. Мына ушундан улам мурдакы муундар көбүнчө жаштарды сөз менен тарбиялап келишкен. Өзгөчө кыз баланы кызга 40 үйдөн тыюу деген макалдын тегерегинде сын пикирин айтып тарбиялап келишкен экен. Бирок учурда бул макалдын орду жок сыяктуу. Деги эле ушул кызга 40 үйдөн тыюу деген макалдын учурдагы жаш кыздарга тийгизген оң жана терс таасирлери туурасында бүгүн биз сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Кызга 40 үйдөн тыюу дегенди улуумундар кандай түшүндүрөт жана мурдагы кездеги кыздарга кандай сын пикирлер айтылган, кандай кабыл алышкан? Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга пенсионер Жамиля Үмөталиеваны чакыралы. Ошондой эле деги эле учурдагы жаштардын психологиясы туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга психолог Зарылкан Жолдошбекованы студиябызга чакырабыз. Мурдагы кездеги кыргыздардын салтында ар бир макал өзүнчө бир ойду, өзүнчө бир маанини туюндурат эмеспи? Ал эми кызга 40 үйдөн тыюу деген макал бар. Мына ушул макалды бир аз түшүндүрүп өтүңүзчү. Маани, маңызы кандай болгон? Бул биздин илгерки ата-бабаларыбыздан калган накыл кеп да. Менин оюмча баягы кыздарды тартипке чакырган чакырык болуш керек да, 40 үйдөн тыюу деген. Ушул эле суроону сизге айтайынчы. Кызга 40 үйдөн тыюу дегенде бул кызды ошол эле үйдүн ата-энеси тарбиялабастан бүткүл айыл, бүткүл уруу тарбиялаган. Менин оюмча ошондон калды болуш керек да, себеби кыз төрөлгөн, кыз жашаган үйдү бүт айылдын баары айтчу. Ошондон кызга 40 үйдөн тыюу деп. Себеби ошол убакта кыздар дагы ар бири ошол тыюу сөзгө каяш айтпай, ата-энелер дагы туура түшүндүрүп, чоң ата болобу, чоң эне болобу, апа болобу, ата болобу туура түшүндүрүп, жылмайып туруп, жанагы керегем сага айтам, келиним сен ук, уугум сага айтам, уулум сен ук деп. Мисалы мен 1971 жылы техникумду бүткөндөн кийин техникумдан жакшы окуган үчүн мени Ленинградка окууга жиберишти. Анан биринчи сабактан өтүп экинчи тарыхтан кулап калдым. Айылга келсем, мен айылдан атабыз эрте каза болуп калган, атамдын энеси байкем кууп жиберди. Сен бүт тукумга бизди уят кылдың деп. Мен ушуну мисал катары айткым келип атат. Себеби ошол убакта бир эле окууга өтпөй калган бул өзүнчө бир уят болчу да. Бул башка жагын айтпай эле коеюн. Келиңиз. Сизге суроо жаталы. Ушул мурдагы кезде кандай сын пикирлер болгон кыздарга? Кандай ой пикирлер айтылып турган ар дайым? Барган жериңде бизди уят кылба, ошол жерден агар, ошол жерден көгөр, ошол үйдүн керегесин көтөрүп, ошол бизди эч качан эл журтка уят кылба, туугандарга уят кылба деп акыл насаат берип турушкан да. Психолог катары чакырдым да, ошондуктан сизге дагы бир суроо заткым келип атат. Учурда баягы жаштардын, өзгөчө жаш кыздардын эле бир нерсени сын пикирлерди айтканда дароо терс, тескери кабыл алгандыктанбы, же болбосо дароо каяша айтышат деп улуумундар ушундай бир көп айтып калышат. Азыркы жаштар дароо каяшаны кабыл тең беришет деген сыяктуучу. Бунун себеби эмнеде? Биринчиден эми азыркы коомго кайрыла турган болсок, көбүнчө азыр жаштар ааламдашуу, илимий тил менен айтканда глобализация деп коебуз. Ааламдашуу, европеизированный болуп атат да. Мурунку убакта мисалы мурунку мезгилде эч кандай интернет деген жок болчу, телефон деген жок болчу. Айыл башкарып, ошол үй бүлө тарбия үй бүлөдөн башталат. Уядан эмнени көрсө учканды ошондо алат дечи. Бирок эми бул жерде мен баягы улумундун катарына кошулгандан кийин көбүнчө эле жаштардын эмоциясына, алардын аң сезимине тарбия берген ата-энелер дагы өзү түз жолдо жүрүш керек. Көргөнүн кылат, көзсө түрткөнүн кылат дейт. Райымсыз болуп баратканы бул коомго дагы байланыштуу болуп атабы. Себеби телевизор көрүшөт, интернеттен ошо кичинекей кезинен балдар ошол эмнени интернеттен эмнени көрүп атат деген кызыгуу ата-энелерде жок. Ата-эне балдар менен сүйлөшпөйт. Балдар кароосуз калып атат. Таңынан туруп базарга кетет, таңынан туруп тияка кетет. Көпчүлүгү Россия тияк бияктарда балдар. Демек мындай деп айткыңыз келип атабы, баягы жаштардын ушундай каяша айтуусу, дароо ачуусу келүүсү бул баягы ырайымсыздык, эне мээримин көрбөгөндүк, же болбосо эне атанын баягы мээриминен алысыраак болуп калгандан улам деп атасызбы? Ооба, биринчиден ошону айтсак болот. Ата-энелердин мээрими болбосо, мисалы мен балдардымы да карап туруп сүрөт тарттырганда, эгерде ошол үй бүлөдө ата-эне менен балдардын ортосунда мамиле жок болсо, атасы менен апасынын сүрөтүн алысыраак тартып коет. Анан сураганда ушундай кандайдыр небете келгенде көйгөйлүү маселе ошол болуп калат. Экинчиден, бири-бири менен мисалы жаштардан азыр сурап көрсөк, бири-бири менен деле булар сүйлөшпөйт.
коомго байланыштуу кулактарына жанагы телефондун демелерин салат дагы, сурасаң дагы мындай булар кандайдыр бир ойлонуусу автоматташкан болуп калды да. Мен эме жок, мээрим деген жок. Анын үстүнө ата-энелердин колу бошобойт, жаратылышты сүйдүрүүгө чакырбайбыз. Жаштардын психологиясы бузулган азыр. Жаштар психологиялык жактан жабыркаган деп да айтып калышат да. Дароо тез жиндери келет, алар урушат деген сыяктуучу. Бирок ошол эле учурда баягы улумундардын дагы сын айтып атканын карасаң, башкача бир урушуп коюшат да. Айрым учурдачы ушундан улам суроо затым келет да сизге психолог катары. Жаштардын психологиясы көбүрөөк бузулганбы же сын айтып аткан, тыюу салып аткан улуулардын психологиясы көбүрөөк бузулганбы? Бул эми 20-кылым менен 21-кылым кайра эле мындай айта турган болсок, ошол убакта мындай жаштарга көп багыт бере турган биздин коомдук уюмдар көп болчу да. Партия, комсомол, октябрят деген майрамдар көп болчу. Пионердик майрамдар, октябраттык майрамдар, балдардын баары кечке иман сабагын ошол коомдон алчу. Азыр болсо иш-чара деген жок. Студенттер 3-4төн кийин кээ бирлери да калбаса баары кетип калат. Библиотекага барбайт. Илгерки улуу муундардын китептерин окушпайт. Интернеттен карап окушат. Бул ал кабыл алуу деген жок. Бири-бири менен мамиле мүмкүн ошол интернеттен көрөт кинолордун баары деле тетиги. Демек жаштардыкы бузулган психология. Жаштардыкы да бузулган. Жаштар улууларды көрүп бузулуп атат дагы. Коом ааламдашуу тетиги. Жок, мисалы азыр айтып атпайсызбы? Жаштар интернетте көп окушат, кулактарына наушниктерди тыгып алышат, ойлонуу сезим деген азыраак деген сыяктуу айтып атасыз да. Ал эми эгерде биз муну жаштардыкын мына психологиясы ушинтип бузулган, ошондон улам алар мындай агрессияга тезирээк алдырып коет дей турган болсок, ал эми сиз айтып аткан эле учурда улумундар макул китептерди окуган, алар сиз айткандай коомдун тарбиясын алган, анан эмне болуп жаштарга мындай дароо катуу сөз айтат? Эми бул ошол улумуундарга кайрыла турган болсом, же улумуундар жөнүндө эми бүт 100% баардыгы тең бузулган деп айткандан мен алысмын. Бирок арасынан ошол улумуундар өзүбүз да түшүнүшүбүз керек. Себеби жанагы 70 жыл бою биз Советтер Союзунун баягы орустардын жалпы тарбия алып бир багытта жүрүп, бир багытта бир неме бөлүнгөндөн кийин адамдардын психологиясы бузула баштады. Акчабыз өзүбүздүкү болуп калды. Балдарды кантип багыш керек? Ушул жашоого кантип биз өрдүбүздү алып кете алабыз, даяр эместер. Ошондагы менин оюмча, ошондой да кыжалаттык маселелер пайда болуп, агрессивдүү болуп калды го деп ойлоймун да. Жакшы, келиңиз. Кызга 40 үйдөн тыюу деген макалдын мурдагы кезде орду кандай эле? Чоң беле мындай, чоң роль ойночу эле бул макал. Биздин учурда бул макалдын орду абдан чоң болчу да. Жанагы айтып өттүм го, таптакыр эле кыздарды камап бир бурчка отургузуп алыш керек эмес. Бирок ар дайым сын пикир айтып турган. Ар дайым баягы акыл насаат катарында сын пикирлер айтылып турчу да. Жакшы. Ал эми учурда кызга 40 үйдөн тыюу деген макал эч кандай роль ойнобойт. Себеби тарбия айтып жаткан адам өзү тартиптүү болуш керек деген ой пикир менен келген студент Нурай Шарабидин кызы бүгүн биздин студиябызда. Кызга 40 үйдөн тыюу деген макалдын учурдагы орду кандай? Учурдагы ордун айтып кетсем, бул макал илгерки ата бабаларыбыздын убагында айтылып калган, жана ошол учурдун, ошол замандын талабына ылайык жооп берет десем туура болот. Азыркы учурда болсо бул макалга бул кызга 40 үйдөн тыюу деген макалга менин көз карашым абдан эле начар деп айтсам болот. Бул макал өзү туура эмес айтылган. Кызга 40 үйдөн тыюу эмес, кызга 40 үйдөн кеңеш деп, кызга 40 үйдөн колдоо деп айтылса болмок. Мисалы, алып көрөлү, мага эле 40 үйдөн келөлү, ай Нурай, сен мындай кылбашың керек. Ой, сен мындай кылсаң туура эмес, сен мындай кылба, сага тыюу деп атса, мен өзүмө болгон баа берүүм аябай төмөндөп кетиши мүмкүн. Мен өзүмдү таппай калышым мүмкүн да. Элестетип көрөлү, элементарный эле мисал алып көрсөк, бир гүлдү алалы, ошого 40 жактан келөлү жаман сөздөр, сөгүп сагынган, шилекей сөздөр айтылып алса, албетте ал гүл ошол учурда солуп жок болот бүрүшүп. Ал эми ошол гүлгө 40 жактан келип эле сонун комплименттер, ой бул кандай сонун, жакшы ой тилектер, пикирлер айтып алса, албетте ал гүл ачылып, өзүнүн сулуу абалына келет да. Ушундай эле динде да айтылат, күйдүрүү эмес, сүйдүрүп үйрөтүш керек деп. Ошондуктан бул макалды оңдоп кетмекмин. Кызга 40 үйдөн тыюу эмес, кызга 40 үйдөн кеңеш, кызга 40 үйдөн колдоо деп. Жаштар азыр бир сөз сүйлөсөң 10 сөз кайра кайша айтат деген ой пикирлерди айтышат да. Сынды туура кабыл алышпайт деген сыяктуучу. Бул дагы болсо баягы жаштарга болгон, өзгөчө кыз балага болгон ой пикирлер. Эмне себептен азыркы кыздар мындай дароо кайшаны бере калышат? Толук жооп бере турган болсо, мисалы үчүн мага сын айтып жаткан адамга мен карайм. Мисалы үчүн чачы кыска, кийгени чапташкан лосина, эңкеси төшү,
доңкойсо арты көрүнө турган эже анан сүйлөгөн сөзү орунсуз мага сын айтып жатса, албетте орунсуз сөзгө мен орунду жооп берип өзүмдүн оюмду пикиримди айтышым мүмкүн. Ошол учурда ошол эже сын катары кабыл алып, азыркы жаштар мындай деп айтышы мүмкүн. Чындыгында эле муну кеңеш неме катары десек болот да, атын оңдоп койсоңуздар да болот. Чын эле коомдун талабын алып башкача кылып туруп туура айтып атат да, бул кеңеш. Эми чындыгында эле ошол биз кеңеш берерден мурда өзүбүз ошол кеңешке кандай түшүнүгүбүз бар. Ошол кеңешти кантип бере алат? Жана мурунку мен айткандай көргөнүн кылат дегенде, жанагы өзү тартипсиз болуп туруп, анан тартип момундай бол деп айтканга биздин эмебиз жок. Азыр айтат да, Нурайчы, келип алып эле бир күлүгө эле 40 киши жаман сөзүн айтып берсе күлүп өсмөк беле деген маани мисал кылып айтып атат да. Анан мурда кезде кошуна колоңдор же болбосо башка бир апалар деле муну кылба, тигини кылба деген бир ой пикирлерди айтып калганда сиздерде дагы мындай дароо жооп кайтаруу деген нерсе болгонбу? Каяш айтуу деген нерсе. Бул кызга 40 үйдөн тыюу деген сөздү жаштар туура кабыл алыш керек. Жана мурун айттым го, кызды 40 үйдөн тыйып эле таптакыр эле бурчка отургузуп салган эмес. Кеңеш деген да туура да. Бул илгертеден калган сөз, бул ата бабанын илгертеден калган сөзүн эч качан бурмалай албайбыз. Бул илгерки сөздөр. Макал бурмаланбаш керек. Бурмаланбаш керек. Макал эч качан кызга 40 үйдөн тыюу деген бул акыл кеп да, накыл сөз. Жериңиз Нурай. Сиз айтып жатасыз, азыркы учурда кызга 40 үйдөн тыюу бул туура эле айтылган деп. Ооба, бул илгерки учурдагы ата бабаларыбыздын айтып кеткен сөзү, ошол учурдагы сөздүн күчү деп айтып кетсем болот. Азыркы учурда бул кызга 40 үйдөн тыюу деген макалдын эч кандай орду жок деп айта алмакмын. Азыр деген биз мындай демократиялуу өлкөдө жашап жатабыз, замандашкан, батышташып бараткан өлкөдө жашап жатканда эч бир адам тыюу сала албайт. Ал адам өзүнүн акылы менен, өзүнүн жеткен билимин деңгээли менен жашап атат. Мисал алып көрсөк, Америкада өнүккөн өлкөлөрдө батышташып калдык. Ошол өлкөлөрдө болсо ата энеси балдарына кол көтөрүп тыюу салса, бул сот жообуна, мыйзам жообуна тартылат да. Ал эми ушул мыйзам Кыргызстанда да иштеп жатат. Элестетип көрүңүздөр, ата энеси өзүнүн баласына тыюу салып жатса, бул мыйзам жообуна алынып жаткандан кийин башка кошунабыз же башка адамдын тыюу салганына бул кандай көз караш? Өзү туура эмес. Баягы кыргыздын менталитети деген нерсе бар да. Кыргыздын менталитети деген нерсе бар. Анан угуп турсаңыз, анан мисалы сиз дагы балким апалардын курагына келгенде демократия деп сизди да бирөө жойлоп кетсе кандай кабыл аласыз? Улуу муунда апалардын сөзүн укпаш керек деп айткан жокмун. Ошол улуу муунда апалар өзү үлгү болуп бизге, анан кийин үлгү болсо ошол жолду биз өзүбүз эле жолдоп кетебиз. Мисалы үчүн сен муну жасабашың керек, сен муну кылбашың керек, иш керек дегенде эч бир маселе чечилбейт. Ошол апа өзү үлгү болуп, жүрүм туруму менен, сүйлөгөн сөзү менен үлгү болсо, бул жактагы кыз өзү эле көрүп ошол нерсени үлгү алып, ошол нерсенин жолун мыкты өздөштүрүп кетет деп айтмакмын. Жакшы, келиңиз суроо бар. Негизи тарбиядан адам баягы ата эненин улуу муунун тарбиясын алыш үчүн адам өзү түз болуш керек да. Ар бир адамды жетектеп келе мынтип сен мындай кыл, тигини кыл деп жетектен сүйрөй бербейт да. Ар бир адам өзүн тарбиялай билиш керек. Эң биринчи жүрөгүндө иманы болуш керек да. Бул жердегилерди силер момундай кылдыңар, дада калса макалдан бери өзгөртүп жибердик да. Бул негизи туура эмес да. Бир эне бар, анын кызы аябай сулуу, ушунчалык ай жүздүү болгон экен. Анан эне болсо ал кызын турмушка узатат экен. Анан турмушка узатып, күндөрдүн бир күнү кызы энесине чалып, телефон чалып айтат экен да, апа менин турмушум болбой атат, жолдошум мага оюмдагыдай болбой атат деп экен. Анан энеси айтат экен, эгер андай болсо сен үйгө база бер, мен сени алдагындай ай чырайлуу жүзүң менен ай сайын күйөөгө узатпаймынбы депчи. Анан ошондо кыз айтып жатат, апа мен сизден үй бүлөм тууралуу сурап жатам, балалык кезде ойногон үйүм тууралуу сураган жокмун депчи. Карасаңыздар, бул жерде эненин кызга болгон ой пикири, тыюусу, ал эми кыздын ошол эненин деңгээлинен бийик ойлогон ой сезими канчалык деңгээлде ойлоп турат? Биз мына кыргыз улуу эл Европаны карап түзөнүшүбүз керекпи же биз өзүбүздүн идеябыз менен, өзүбүздүн менталитет менен жашашыбыз керекпи? Албетте биздин тарыхыбыз болгондон кийин тарыхка басым жасаганыбыз туура. Бирок бул нерсе улуу муундарда сакталып калган. Бирок азыркы биздин орто жаштагы улуу муундарыбыз ушул нерсеге үлгү боло атабы? Азыркы биздин орто жашта үлгү боло турган ата энелерибиз өздөрү европалаш болуп, замандашып, батышташып кеткен учурда биз алардан тарбия алып жатабыз. Өзүбүздүн улуу муундагы апаларыбыз шын кийип, чачын кырттырып, замандашып баратса, албетте биз аны ээрчип бараткан көч да ошо менен кетебиз да. Сизге мындай суроо келди дагы бирөөчү. Азыр биз ошо улуу муунду карап туруп көчтү карап кете беребиз. Биздин артыбыздан, биздин балдар да биздин артыбыздан кете бериш керекпи ошого карап, же биз азыр ушул турушта, азыр жаштар биз коомду оңдоп калышыбыз керекпи? Биз өзүбүздү оңдоп, ошол орунсуз тыюуларды чектеп, өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн болгон заманга болгон талапка мындай
жакшы нерселерибизди көрсөтүп ача билип, албетте өзүбүздүн оюбузду туура так дегенде ачып беришибиз керек. А сизде ошо сүйлөп атканыңызды кайша кайтарганыңызды көрүп туруп, эртең сизге да балаңыз же болбосо сизден кичинекей адам кайша кайтарат да, сөзсүз. Кайша кайтарчудай эмес, биз айткан сөз ага абдан сабак болчудай орунду сөз айта билсек, албетте кайшасы болбойт деген ойдо айтам. Дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө карата дагы коомчулуктан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Ар кандай да өзүнүн тарбиясынан деп ойлойм да, анан дээринен болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде кыз кишини тарбиялаш өтө эле кыйын азыркы заманда. Анан азгыргандар көп болот. Ар кандай да илгеркидей болсо анда бир жөн эле. Ал азыр бул макал таптакыр бизге жарашпай калды. Себеби кичине бир жаштарга замечание айтып койсоң кандай кабыл алып атат. Улуу экениңди да карабайт, аябай грубо мындай жаман жооп берет. А илгери бизди кошуналарыбыздан өйдө тарбиялачу, ата энебиз эмес. Бир жакка кетип барсак, ай сен далтактап каяка баратасың десе, биз ошо токтолуп жооп берчүбүз. Азыр кичине арыраак отурчу десең, эмне ушинтип атасың дегендер толтура болот. Бүгүнкү күндө керек, бирок ал нерсени бүгүнкү күндө көп деле колдонбой калышты окшойт. Анткени кызды кыркүйдөн тыюу деген бул илгеркиден ошол ар кайсы мисалы үчүн кошунан кой ал жака барба же туугандарың ар кайсы жактан тыйышканда ошон үчүн эметип кызды кыркүйдөн тыюу деп аталган деп ойлойм. Макал өзү жакшы макал, бирок эми азыркы жаштар көп түшүнө бербейт го. Кабыл албайт. Туура эмес кабыл алышат да. Сенин кандай ишиң бар? Мен өзүмдүн тарбиям жетиштүү дегендей го. Мен оюмча абдан актуалдуу, анткени чын эле кызга кыркүйдөн тыюу керек. Мисалы үчүн досунан, туугандарынан ушундай эле. Антпесе кыздарды тыйбаса болбойт да туурабы? Сизге бүгүнкү күндө мындай угасызбы? Улуу муундагы адамдар айтабы? Айтат, мен чоң апам ар дайым айтып келет, ата энем айтып келет. Туура кабыл алам. Азыр бул макалда эч ким деле маани бербей калышты да, бирок тыюу жакшы эле жаштарга. Аны эч ким деле маани бербесе керек ага. Демек актуалдуулугун Жоготту. Эч ким бул эмени мындай айтсаң кабыл албайт да, жаштар, кыздар кабыл албайт аны. Кызга кыркүйдөн тыюу деген нерсени мен мындай деп түшүнөм да. Мисалы үчүн кыз эгер мындай жаман жоруктарды жасап жатса, мисалы ал ар бир мисалы үчүн кетип бараткан адамдагы аны тыюуга укугу бар деп түшүнөм. Ошон үчүн ошо кызга кыркүйдөн тыюу десе керек. Азыркы кыздар ушул макалды туура эле кабыл Жок, туура кабыл алышпайт. Мисалы үчүн эгер азыр мен кетип баратып эле мага бир киши ушундай деп койсо, мен азыр өзүң билчи деп айта салышым мүмкүн да. Мисалы өзүбүздү эле алсак, ар ким өзүнүн ордусун билбей, мисалы ошол заманга караша кийинип, заманга караша жүрөбүз. Анан мен да ошол досума окшоп эле жакшы эле кабыл алам, айткандарын түшүнөм. Алар баары бир улуумун, көптү көргөн, көптү түшүнүшөт, ошондуктан жакшы эле кабыл алам деп ойлойм. Кыз деген тил алыш керек, кырк кишинин тилин угуш керек, адептүү болуш керек, сыйлуу болуш керек, жаман жактарга жолобош керек. Көрсөтүүгө картата келген конокторду дагы студияга чакырайын. Ал үчүн Бишкек шаарына караштуу Агардоо мечитинин имам хатиби Кемелбек Сүйүновду, ошондой эле номер 77 орто мектебинин адеп мугалими Айзада Бексултанованы студиябызга чакырабыз. Мектепте мугалим экенсиз, адеп сабагынан берет экенсиздер. Анан ошол дегеле ошол бул дагы болсо, баа кызга кыркүйдөн тыюу, мына ошонун бир багыты деп койсок болот экен. Баа мектеп окуучуларына ар кандай кеп кеңешти айтуу. Дегеле мектеп окуучулары өзгөчө кыз балага карата кандай иш-чараларды, кандай сабактарды өтүп турасыздар? Бүгүнкү күндө мектепте көптөгөн иш-чаралар өтүлүп жатат. Ал эми кызга кыркүйдөн тыюу деген макал бул туптуура айтылган. Бул баягы практика жүзүндө иштелген нерсе да. Себеби ошол боз үйгө кирген ата болуу, ошол боз үйгө кирген апа болуу, баардыгы бул үйдүн кызы чоңоюп калыптыр, бул үйдүн кызы жакшынакай өсүп келатыптыр дегендей жакшы ойлорун айтып кетчү да. Мына кызга кыркүйдөн тыюу деген макалды ушинтип чечип берсем болот. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө дагы кызга кыркүйдөн тыюу деген макал менимче керек. Кызга кошуна колоңдор болобу, тууган уруктар болобу, ага жеңелери болобу, ошолор өзүнүн акыл насаатын айтыш керек.
Ал эми бүгүнкү күндө биздин мектепте кыздар менен жакшынакай уюмдарыбыз бар, кыздар менен ар кандай иштерди алып барабыз. Өзүм адеп сабагына бергендиктен мен көбүнчө ошо кыздардын баардыгы көбүнчө мага келип кеңеш сурашат, өзүмдүн кеңешимди берем. Жакшы, келиңиз сизде. Кызга 40 үйдөн тыюу деген бул кыргыздын макалы экен, бирок биз сизди дин өкүлү катары чакырып атабыз. Анан ислам дининде дагы барбы ушундай кошуна колоң, тууган, туушкан дегендей кызга сын айтуусу керекпи? Негизинен ар бир өзүн мусулманмын деп эсептеген ар бир инсан дегенде алгач кандай эле өзгөрүүнүн жолу болсо алгач өзүнөн башташ керек да. Өзүнөн башташ керек. Бул тууралуу дагы элибизде жакшы сөз бар. Казанда болсо чөмүчкө чыгат дейт. Казанда болсо чөмүчкө чыгат. Казанда эчтеке жок болсо чөмүчтү 100 жолу салсаңыз дагы, 1000 жолу салсаңыз дагы бош бойдон чыга бериши мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле бул кызга 40 үйдөн тыюу дегенде дагы таптакыр түз эле алып, "Эй, отур, токто, болбойт, мындай, тигиндей" дей берүү эмес да. Тескерисинче бул жерде бир карындашыбыз айтып кетти, кызды 40 үйдөн колдоо деген маанини да берсек болот да. Кызга 40 үйдөн тыюу деген өтө зарыл нерсе. Эле ислам дининде кыз балага көбүнчө ким тарбия бериш керек? Ата болуп эсептелет. Анан бардыгыңызга белгилүү болгондой, ата ошол үй бүлөнүн жетекчиси болгондон кийин үй бүлөнү адал ырыскы менен багуу үчүн ар кандай жумуштарда иштеш керек болот дагы, эртең менен чыгып кетип кечинде келет. Анан үй бүлөдө негизги балага тарбия берүүнүн орду энеге калат да. Ошондуктан шариятыбызда энени бул мектеп катары көргөн да, энени. Бир гана эненин тарбиясы балким жетиштүү боло алабы? Балким ислам дининде мисалы эне жакшы тарбия бере турган болсо, азыркыдай болуп баягы кызга 40 үйдөн тыюу, кошуна колоңдон, тууган туушкандан дегендей сырттагы адамдардын сын пикирин кереги жоктур. Тарбия бир гана үйдөн эмес, тарбия бир гана мектептен берилип, же болбосо бир белгилүү жерлерден гана берилип токтоп калуу эмес. Бул кызга 40 үйдөн тыюу дегендин дагы мааниси ошол коомду тарбиялоодо, коомдогу жаштарды тарбиялоодо, ал кыз болсун, мейли ал бала болсун, ошолорду тарбиялоодо көчөдө жүргөн ар бир кишинин салымы бар да. Программаңыздарда кыз балага мындай тиешелүү талим тарбиялык иретинде кандай сабактарыңыздар бар жана ошондой эле аларга баягы көңүлүн ооруп калбаш үчүн кандай ыкмаларды колдонуп, ой пикирлерди, сындарды айтасыздар? Бизде 8 класстын адеп сабагы негизи ушу окуучуну, баланы тарбиялоо да, кыз баланы жана эркек баланы тарбиялоо. Ал эми бул өткөн мезгилде үй бүлөдөгү ата эне дагы, мектептеги мугалимдер дагы, жалпы коом дагы балага, кызга бир кандайдыр бир этияттык менен мамиле кылышыбыз керек экен да. Эми бул биздин программада болуп аткандан кийин биз өтөбүз, өткөн мезгилде ошо бала дагы өзү дагы кандай кылып атканын, эмне кылып атканын билбей калат экен. Кайша айтып, туура эмес кабыл алып, сын пикирде мындай таарынып калган окуучулар болобу? Бар, андай эми азыркы жаштарыбыз эмнегедир кандай десем, мындай сабырсыз да, сабырдуу, баягыдай эрктүү окуучулар бүгүнкү күндө аз, бар, бирок аз. Бир туура эмес иш кылып атат, бирок аны айтсаң, ай сен сабакты карабайсың, эмне телефон, эже телефон алган жокмун деп танып салышат да. Буну мен мисалы ойлойм да, бүгүнкү күндө ошолор коомдон ошондой нерсени көрүп атышат да. Эгерде өздөрү туура эмес иш кылып аткан бир улууларды көрүп атат, анан кийин минтип таанып койсо болот экен деп ошолордун жолуна түшүп кетиши мүмкүн да. Чындыгында көбүнчө сын бул кыз балага айтылат да. Учурда кыз балага өзгөчө айтылат да. Бардык эле нерсе келип, эркегинен болобу, улумундан болобу келип эле кыз балага. Эмне себептен? Көп учурда кыздарга көбүрөөк сын айтылып, кыздар жаман аттоп калат. Кандай учурда, мисалы үчүн элементарный нерсе алып көрсөк, машыкага отурганда да көп байкайм да, алдыңкы орундарда апалар, андан кийин мырзалар, анан кыздар отурса, ошо улумундагы эне түшүп келип, кыздын жанына келип, азыркы жаштар туруп берүү, сыйлоо деген жок деп. Азыркы жаштардын курамына ошол мырзалар да кирет да. Эмнеге мырзаларга кайрылбай туруп, биринчи келип кыздарга кайрылып, кыздарды жаман атты кылат. Бул биринчи. Экинчиден алып карасак, ушул эле өзүбүздүн жана укук коргоочулар, мыйзамды коргоочуларды алып көрсөк, тартип сакчылар, ошолор көчөдө жүргөн кыздарды, мисалы үчүн жана журналисттер рейд кылып тартып калган учурда гана ошолорду буяк эчтен кармап келип, мына биз кармап атабыз, буларды тартипти укмуш кылып атабыз. Сиз ошондо
деп туруп анан Сол кыздар жөнүндө айтып чыгарып бул жагынан кармап келип туруп аларга жакшы көрүнүп биз тартиптүү укмуш кылып атабыз деп бул эштен чыгарып коюп атат. Алар кеткенден кийин мына бул жактан да кыздарды жаманаттуу кылып көрсөтүп атат. Андан тышкары жанагы патриоттор дегендер чыкпадыбы? Кыздардын укугун, мыйзамын коргогон адам болуп жакшы көрүнөт да. Эң негизинде, түпкү негизинде кыздардын намысына шек келтирген, кыздардын денесине бычак сайып, кордоп, жылаңачтап видеого тартып, кыздардын намысына шек келтирип, кыздар жаманатты кылган да ушулар да. Ушундай чыркыраган чындыктын айынан, ушундай нерселердин айынан кыздар жаманаттуу болуп чыга келип атышат. Патриоттор бир келип чыгышын жолун айтып коем сизге. Москвада бир дагестанецтер менен кыргыздар урушуп кетиптир. Анан чакырыптыр. Чакырган экен кыргыз бала бирөө барыптыр да, жалгыз бир бала экен. Өзүнө ишенет экен, достойный бала экен. Барып, алар менен дагестанецтер көп экен, мушташып чыгып, барына. Бирөө 6 менен мушташты да, бирден салып бериптир. Акырында айтыптыр да, сен ушундай эркек патриот жигит экенсиң кыргыздын. Бирок кыздарга неге тийип албайсыңар дегенден чыккан экен ал патриоттор. Ошондон намыстанып чыккан экен балдар. Кыздар силер түз жүрсөңөр, балдар силерди барып четкен жери жок. Жакшы, кел Нурай, биринчи ой пикириң. Сиз айтып жатасыз, ошол патриот кыргыз кыздарынын намысын коргоп атат деп. Туура, 10 адам болот. Ошол 10 адамдын бирөөсү чыныгы патриот болсо, 9очу, 9о көз жазымда кантип эле ошол патриот деген атты жамын алып жүрүшпөйбү? 9ону кандай кылабыз анда? Анан дин өкүлүнө айтайын да, азыр мынабы ушул заманда да ушу жаштарга эмне деп багыт берет элеңиз? Демократияны кармасаңар толук кандуу силер жакшы кыздар, жакшы балдар боло аласыңар же дин эмесинен кетсеңер жакшы балдар, жакшы эмелер. Бирок туурада чындыгында эле мында кыздар жалпы кыргыз журтунун бети деп койсок болот да, кыргыз журтунун көрүнүшү. Мен уялбай эле айтсам болот, кунаажын көзүн сүзбөсө кыргыздын эң бир сонун макалы бар. Ошондуктан мен кыздарга айтар элем, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен бетке айтам, дайыма аны билишет. Эгерде мени тааныгандарым көрүп атса, мен туура жигиттери дагы да көп жаман жактары бар, бирок кыздар абийирди сакташ керек. Илгерки убакта айтчу, алакандай жериңди сакта деп. Бул улуу сөздө уят жок деген айтылган бар. Азыр ал алакандай жерди сактабай барып, врачтар бар деген сөздөрдү көп угам. Себеби врачтар ошон үчүн улуумундар, врач болуп иштегендер. Ал алакандай жерди чындыгында өзүңүздөр билесиздер. Илгери жанагы жакшы тукум кайдан чыгат деп коет. Айтып атасыз, ошол кыргыздын кыздары чет мамлекетке барып кыргыздын атын булгуп атат деп. Бул жерде кыздар мына маселени алып карасак, маселе каяктан чыгып атат? Ошол кыз бала турмушка чыккандан кийин күйөөсү бакпай, үй бүлөсүн багам деп, анын саскелесип күйөөсүн багам деп чет мамлекетке барып байкуш кыз үй бүлөсүнө да аракет кылып иштеп жүрсө, иштеп жүрөт ошентипчи. Андай экен, мырзаларыбыз чет мамлекетке чыгарбай, үйдө чачакай багып, баласын да багып, бардыгын белендеп турса, байкуш кыз чет мамлекетке эмне бар? Анан кийин дагы айтып атасыз, тиги кыз кунаажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт депчи. Ошол кадамга биринчи эркек алып барып атпайбы? Мисалы үчүн эркек жашынакай үйүндө аял менен жашап жатып, көчөдө бараткан бир кызды көрүп калып, ага кадам жасап, ага канчалаган сөздү айтып, ошол жаман жолго өзү алып баратпайбы ошол кыздычы? Эркектер болсо, ала жипти эркектер айтып жашат, ала жипти аттабаган эркек эмес депчи. Өздөрүнө чыгарып алган. Өзүнө чыгарып алган бул. Келиңиз. Кемелбек байке, жогоруда эмне дедиң суроосуна? Акылды акмактан үйрөн дейт да. Акылды акмактан үйрөн дейт. Анан ошол сиз айтып жаткан демократияны туу туткан өлкөлөрдөн үлгү алып жашайбызбы, же болбосо таптакыр дин менен жашайбызбы деп атпайбызбы? Ошол демократияны туу тутуп жашаган өлкөлөрдүн кылып жаткан жаман жоруктарын көрүп, биз ошолордон ушул акмактар кылып жаткан нерсени кылбасак, демек биз туура кылат экенбиз депчи. Ошолордон ошондой нерселерди үйрөнүшүбүз керек дагы. Өзүбүздүн кылымдар бою элибиз тутунуп жашап келген дин менен жашаган болсок, ал бизди бул дүйнөдө дагы акыретте дагы бактылуулукуна алып барат. Эгерде кыз балага ушинтип ар ким келип тыюу сала бере турган болсо, учурда биздин апаларыбыз дагы алтыным, алдыңкы этейин бугулган туура эмес болуп калды деп акырын айткан апалар аз. Чынында дароо урушка кирет апалар өздөрү дагы. Анан чындыгында азыр айтып атасыңар, жаштардын психологиясы бир аз бузулган, терс уруш үй деп атасыздар да. Анан эгерде кыз балага ушинтип эле ар ким келип эле сын пикир айта бере турган болсо, депрессияга түшүп кетпейби? Жанагы орусча айтканда переходной возраст деп коет. Сиз айтпадыңыз, мектепте 8-9 класс өткөн мезгил дегендей, бул куракта чындыгында аябай сак болушубуз керек да.
депрессияга түшпөш үчүн кичинекей кезинен туура түшүндүрүп башка көзгө койгулабай жанагы кулдук тарбия кулду тарбиялайт деп пикир айтылып калган эмес. Ошондон депрессия болуп атканда энеси биринчи калчылдаса аны көргөн кыз бала эмне болот? Өзгөчө кыз бала эң бир назик бегеринен бизди гүлгө, эделвейс гүлүнө, күнгө, айга, баардык сулуу нерселерге теңеген эмес да. Бүгүн биз кызга 40 үйдөн тыюу деген теманын тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Улуу муунун өкүлдөрү катарында отурганга сиз айттыңар болот да, баягы силер мындай айтып атасыңар да, бир инен принтадан келип түшүп калгандай же болбосо ойгоно калгандай эле биз ушинтип карай калсак эле балдар кыздарыбыз ушинтип калды бизге депчи. Ушуга жеткизбеш керек эле да силерчи. Ушул акыбалга, ушундай тарбияга жеткизбеш керегиңер болчу да. Ушул кандай болуп калды бул? Тарбия бере албай калдыңар. Айтсак болот, жанагы кыз кезинде баары жакшы, жаман келин кайдан чыгат деген сөз бар да. Ошондон кайра айланып келип эле ушул тарбия деген үй бүлөдөн, уядан башталаарына такалып атабыз да. Жакшы сөз бар. Адамды кийимине карап тозуп алып, акылына карап узат дейт. Эгерде апаларыбызда мен эне дегенде мындай элестетем. Эне дегенде ак жоолук салынган, бир чепкен кийген, узун кийген, балтайган, бата бере турган энени элестетем. Анан эгерде биздин апаларыбызда башында жоолугу жок болсо, жогоруда Нурай айткандай кийгени шым болсо, футболка болсо, анан келип туруп жаштарга сен мондай деп акыл айтатса, анда кандай болуп калат? Балким жигиттин суроосу. Энелер өздөрү кадыр баркын жоготуп алгандан улам ушундай Нурайдыкындай ой пикирлер жаралган жокпу? Беш кол тең эмес да. Энелер кадыр баркын жоготуп алды деген сөздөн мен таптакыр алыспмын. Энелер кадыр баркын жоготуп албай эле колунан келишинче уулдарына, кыздарына тарбиясын берип келатышат. Өзүң айткандай, Ким Айзада энени мен элестетем деп атпайсыңбы? Узун чапан кийген, жоолук салынган. Биз чет жактагы сын пикирди айтпайлы го, биздин коомдо гана айталы, биздин коомдо. Деп жанан эми замандын талабына жараша да булчу. Анда демек замандын талабында бул макалдын кереги жок экен да. Жок, кантип кереги жок. Анда заман талабы да эже, замандын талабы. Апалар чачты, кыркты, жоолукту алды, шымды кийди, замандын талабы. Жогоруда Нурай айтканда бул макалдын кереги жок экен да. Анда мурдагы муундарга керек экен. Бул жерде баары чачтарын кыркып салган жок да. Баары чачтарын кыркып салган жок. Баары жоолуктарын таштап салган жок. Айыл жеринде көбүрөөк. Айыл жеринде мына. Шаар жеринде өзгөчө мындай талаш тартыш кайда болот? Шаар жеринде көбүрөөк болот, чынбы? Шаарда көбүнчө базарда иштешет. Ошол замандын талабы. Шаарда эл көп дейт. Шаарда эл көп. Ошол себептен элестетиңиз, эми көпчүлүк жерде көбүрөөк үлгү болуш керекпи дейм да. Эми ошо замандын талабына жараша көбүнчө апалар эме базарда болуп атышпайбы? Ошого жараша узун кийип жүрө алышпайт. Узун кийип жүрө алышпайт. Жоолукту салып жүрө алышпайт. Кантип узун кийбесин деген нерсе бар. Эже бул окшойт. Нурай. Макул, эже айтып жатат, бул энелерге болгон кадыр барк түшкөн жок, темен болгон жок деп. Мен өткөндө эле Фейсбуктан көрдүм бир видеону. Улуу муундагы эле апа башында жоолугу кийген узун, бирок таягын кармап туруп, ошол свадьбага барган окшойт да, таягын кармап туруп бийлеп атып так секирип энечи. Ошол энени көргөндө мен эне болгон кадыр баркым канчалык деңгээлде төмөн түштү. Анан дагы бир мисал кылып кетсем, менин бир подружкам бар, хиджаб кийип, оронуп, ыйман түз жолго түшүп атат да, анан ошого энеси тыюу кылып атат. Кызым, сен бул жашында оронуп, бекинип эмне кыласың? Сен азыр ойной турган, күлө турган убагың депчи. Бул эненин кызга болгон тыюусу ушулбу? Кыргызга керек экен. Кызга 40 үйдөн тыюу деген өзгөчө кыз балага керек экен дейли. Бирок бул макалдын орду жогору болуш үчүн кантип тийиш керек улуулар? Кандай ыкманы колдонуш керек? Балким мисалы динде бар го, сен динди күйдүрүп эмес, сүйдүрүп жеткир деген сыяктуучу. Балким ушул ыкманы колдонушар. Сиздин ой пикириңиз? Жогоруда карындаштарыбыз, инелерибиз да айтып өттү. Дегенде кызды 40 үйдөн тыюу үчүн, аларды баягыдай жакшы багытка багыттоо үчүн ошол сөздү айтып аткан же болбосо багыт берип жаткан киши өзү ошол нерсеге жооп бере турган деңгээлде болуш керек да. Өзү мисалы бул карындашым айткандай жанакындай эми айтып коюшка туура келип атат, жанакындай колготки кийип алып эле жүргөн апалар бар болуп атпайбы? Биягына чөнтөктүн эмесин тигип койсо ошол шым болуп калат экен да, же болбосо ал колготки болуп турат. Анан ошондой турган апалар болуп атат. Анан шортик кийип алып жүргөн кайнаталар болуп атат. Анан ошол келинине эмнени
айта алат. Эркектен намыс кетсе, аялдан уят кетет дейт. Эркек, эй, кой, болбойт тигиндей мындай деп атасы, агасы, иниси, мейли иниси болсо дагы кыздарга айтып турушубуз керек да. Жакшы. Ушундай демек. Келиңиздер, мындай кылабыз. Дал ушул бүгүнкү биздин конокторго да коомчулуктан бир нече суроолор келген. Азыр биз жооп алып бергенге аракет кылалы. Келиңиз, Нурай, сизге суроо. Сизге дагы улумуундардан сын айткандар болобу? Кандай кабыл аласыз дейт. Албетте мага сын айтуулар болот. Эгер ушул айтылып жаткан сын жөндүү болсо, албетте туура кабыл алам. Эгер ошол сын мага жөнү жок келсе, албетте өзүмдүн жообумду берип сөз кайтарышым мүмкүн. Чындыгында учурдагы жаштарга бир нерсе деп айтыш кыйын. Себеби өзүнүн эне атасы дагы катуураак сөз айтса, каза болуп калган балдар бар. Мына ушундан улам, аларды жоошутуш үчүн, жакшы жолго салыш үчүн кандай ыкмаларды колдоносуздар деген экен. Мугалим болгондон кийин биздин мектепте психологдор бар. Эгерде ошондой менин сабагымда мисалы кээ бир баланын мүнөзү өзгөрүп калат. Эгер мүнөзү өзгөрүп калса, мен ага унчукпайм. Балдардын көзүнчө катуураак кыйкырып койсоң, өзүңдү уят кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мугалим болуп иштештин өзү да кыйын. Ошон үчүн мен акырын сабактын аягында ал баланы жүрө кой деп эле акырын психологко чечип барам. Ушинтип мүнөзү өзгөрүп атат, бир сүйлөшүп көрүңүзчү деп. Биздин мектепте психологдор жакшы иштейт. Ошо менен баланы жөнгө салып алабыз деп ойлойм. Айрым эне аталар кыз баланы катуураак урушуп атып, депрессияга түшүрүп алып, ошо менен кыз чүнчүп кетет. Мына ошол депрессияга түшүп кеткенде кантип чыгарса болот дейт. Дагы эле баягы жылуу мамиледен болот. Эне деген өзүнүн энелик милдетин түшүнүш керек. Келечекте кыз эне болоорун да түшүнүш керек. Ошондуктан жанагы жакшы сөз жан эргитет дегенде депрессияга түшүп бараткан, депрессияга жеткирбегенге аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө ошол эне менен кыздын, өзгөчө ата менен баланын дегендей баягы жалпы айтканда мен айтар элем, ошол үй бүлөдөн эң биринчи ушул үй бүлөдөн жакшылап тарбиялаш керек да. Депрессияга жеткирбеш керек. Депрессия бул андан ары оору да, аң сезимдин оорусу. Кээде биз кафелерге кирип калганда энелерди көрүп калабыз. Алдына пиво коюп ичип жатканын. Мына ушул энелерден биз кантип үлгү алабыз? Деги эле өзүңүз айтсаңыз, үлгүлүү эне деп биз кандай энени айта алабыз дейт. Үлгүлүү эне деп өзүнүн жүрүм турумун оңдогон, өзүнүн тарбиясын оңдогон, өзүнүн сөзүн жакшы сөз айткан, үлгү болгон баягы кошуналарына, туугандарына жакшы сөзү менен жүргөндөр мен үлгүлүү эне деп айтам. Мен сизге акыркы суроо. Коомчулуктагы кыздарга мындай сын пикир айткан учурларыңыз болобу? Туура эмес нерсесин көрүп калсаңыз, кандай жооп аласыз? Коомчулукта туура эмес жүргөн кыздарга мен көп эле көрөм. Сын эме туура эмес жүргөн кыздарды мен аларды урушпайм эч качан. Мен алтын кызым деп сүйлөйм дайыма коомчулукта. Любой маршруткада болобу, башка жерде болобу, алтын кызым, алдыгынтип жүрбө, мынтип жүргөнүң туура эмес. Ушуну кичине эсиңе алып кой деп акыл айтып коем. Болгон эле ушу. Ислам дининдеги үлгүлүү энелерди, үлгүлүү кыздардын атын атап өтсөңүз дейт. Эми ислам дининде тарых барактарына көз жүгүрткөн болсоңуздар, үлгүлүү энелер, үлгүлүү кыздар өтө эле көп болгон. Үлгүлүү эне деген кандай болуш керек дегенди эле кыскача бир сөз менен айтып кое турган болсом, үлгүлүү эне деген айткан сөзү кылып жаткан ишине дал келиш керек. Бул кызга 40 жерден тыюу деген макалга мындай энелер да күнөөлүү бүгүнкү күндөчү. Бул эмне себеп дегенде бул баягы Советтер Союзу кулаганда биз кыргыз эли эч нерсе кыла эмне кыларыбызды билбей калдык да, айтала да калдык. Ошондо бизди энелер унутуп коюшту. Үйгө таш-ташты эшик тышынан култап коюп, талаага чыгып кетти, базарга чыгып кетти, баланын тарбиясын унутту. Бир гана материалдык жагын камсыз кылам деди дагы, ички жан дүйнөсү камсыз ала албай калдык балдар. Ошон үчүн биз ар кандай эмеге түшүп калдык. Анан дагы бир кемчилдиги булардын. Азыркы могул жерде отурган эмелер эч ким балдарына диний тарбия бербейт. Балам Кудай мындай, Кудайдын айтканын кылышыбыз керек дебейт. Ошол себептен жаштар ушундай эмеге келди. Эгер балдар ушундай мындай Кудай деп жашаса, пайгамбарыбыздын айтканын кылып жашаса, ошондой ата бабаларыбыз макалдар ыктып жашаса мындай эме келбейт. Азыр эжени апасы балким ыймандадыр, намаз окуйттур, бар хижап жабынаттыр. Жок деп коеюнчу кыргыз тилинде айтканда. Кызым мындай жүргөн болбойт. Сен мындай жүргөнүң күнөө, хижап жабын, жолук салын десе, эже кылбайт болушу мүмкүн. Ата-энесинен бунун айтканын кылбайт. Мисалы, сиздин ата-энеңиз азыр ушинтип жүрөбү сизге окшоп. Чыпыйган эмени кийип, ата-энемен айтканын кылам, ата-энем тарбиялам деп эч качан антип жүрбөйт ата-энеңиз. Жолук салынат, узун кийет, ата-анасынын алдында жүрөт болушуңуз керек. Сиз айтып жатасыз, ушинтип мен ата-энемдин алдында ушинтип эле жүрөм. Анткени мен ыйманым жүрөгүмдө. Мен ыйманымды жүрөгүмө сактайм, жүрөгүмө хижапты кийгизем ар дайым. Апаңыздын айтканын кыласызбы? Албетте мен апамдын айтканын кылам. Мисалы үчүн апам туура жолго, түз жолго үндөп атса, ал нерсени кылам. Эгер апамдын айтып жаткан нерсеси да туура эмес болсо, мен ал нерсенин туура эмес жагын апама айтып, оңдоп коюшум мүмкүн. Жол салын деген туурадыр апаңыз үчүн.
Албетте мен жол салынам, качан турмушка чыгып, бир үй бүлөнүн ээси болгондо мен жол салынып, ошо иманыңызды жүрөгүңүзгө жашырып жүрө бересизби? Түбөлүк ошону өтүп бересизби? Балким же башкалар үйрөтөт турсуз. Мен ошол ыйманымды жүрөгүмдө багып, анан кийин качан үй бүлөлүү болгондо мен ошол ыймандын нөмөлөрүн үй бүлөмө берип баштайм. Деги эле кызга 40 үйдөн тыюу деген макалдын тегерегинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өттүңүздөр. Үйдөн тыюу деген сөздүн мааниси өтө чоң. Бул сөздү эч качан бул жашообуздан, бул турмушубуздан эч качан өчүрбөшүбүз керек. Мунду жаштар силер туура кабыл алгыла. Кыздарга 40 үйдөн тыюу дегенди чындыгында эле мынакей туура түшүнүп, жаштар да туура түшүнүш керек. Аны туура түшүндүргөндү биз улуумундар ошону туура багытта түшүндүрүп, өзүбүз үлгү болуп, жакшынакай жаркылдап туура түшүндүрсөк, биз баягы бири-бирибизди туура түшүнбөстүк пайда болбошу мүмкүн да. Ошондуктан бири-бирибизди түшүнүп, жалпы кыргыз экенибизди унутпай, адам бололу, иман бололу. Алла Таала дайыма бизге жакшылык берсин, жакшынакай тукумубузду улап, жакшынакай жаркылдаган кыздарды, жаркылдаган балдарды чогултуп, имандуу үй бүлөлөрдү илгерки убакта айтышчу, таш түшкөн жерине оор, турмушка кайсы жерге чыксаң ошол жерге өлүгүң чыксын деп айтышчу. Ошондой болуп туруп, имандуу кыздардан имандуу жакшынакай келиндер, апалар чыксын. Рахмат. Кызга 40 үйдөн тыюу десе эле, ар тараптан тыя бербей, ар дайым ата энелер кыздарды ар тараптан колдоп, кеңештерин берип, өздөрү үлгү болуп, бизди жакшы жолго өндөрсө деп айтат элем. Бул кызга 40 үйдөн тыюу деген макал бүгүнкү күндө да керек. Мен муну бекемдеп коюшум керек. Себеби биздин кыздарыбыз бүгүнкү жадырап жайнап монтип маңдайсызда отурган кыздар эртең эне, эртең бир үйдүн очогу ушулардын колунда. Эртеңки биздин келечегибиз мынакей ушу биздин кыздарыбыздын колунда. Ошон үчүн бул макал кыргыз болгондон кийин бизге эң керек. Кызга 40 үйдөн тыюу бул мурун кандай мааниси күчтүү болгон болсо, азыр дагы дал ошондой калыш керек. Бул нерсе дагы бизден кийин келе аткан муундарга дагы жаштардын баардыгына өткөрүп беришибиз керек. Эми өткөрүп берүүдө ошол нерсени жогоруда дагы айттым. Өзүбүз кылып туруп, анан өзгөлөргө айткан болсок, ошол таасирдүүлүк болот. Үй бүлөдө айтылат го, сен балага тарбия бербейли кой, сен өзүңдү тарбияла, бала сени көрүп тарбиялайт дейт эмеспи? Андыктан улууларды көрүп кичүүлөр тарбияларын унутпашыбыз керек. Ушуну менен чээрдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чээр, сиздин багыт.